саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы сиздер менен мен жана Тамара Ыккалиевна. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча текст менен иштөө. Сабактын максаты окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча тексттеги тапшырмалардын, суроолордун түрлөрүн түшүнүп, ага жоопту табууга үйрөнүү. Тексттеги сүйлөмдөрдүн маанилик жактан байланыштарын түшүнүп жана аны аныктай билүүгө машыгуу. Өз алдынча ой жүгүртүүлөрдү жакшыртуу, машыгуу аркылуу текстти эле эмес, суроолорду да түшүнүү жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу. Бүгүн 11-класстын кыргыз адабияты окуу китебинен алынган Чыңгыз Айтматовдун «Бизди ойготкон китептер» публицистикасынан алынган тексти боюнча үзүндү менен иштейбиз. Текст Чыңгыз Айтматовдун «Бизди ойготкон китептер» макаласынан алынды. Чыңгыз Айтматовдун бул маектешүүсү адабиятчы Виктор Левченко менен болуп, Библиофил альманахынын 1979-жылдагы 6-чыгарылышына жарыяланган. Субкаттын темасы адам баласынын жашоо турмушундагы. Китептин мааниси ошол китептен алынган рухий жана ыймандык гүл азыктар жөнүндө жүрөт. Ошон үчүн жазуучунун жеке турмушу, тагдыры, анын инсан катары калыптанышы жөнүндөгү ойлору да бир кыйла кеңири чагылдырылат. Эң негизгиси, жазуучу өз ой-пикирин кысылбай, таңуулабай, жай билдирип, улам өмүр көчүн карап өйдөлөтүп, өнүктүрүп отурат. Мындай билимдүү, тажрыйбалуу окурман дүйнөлүк акы бар жазуучуну кепке тартып, окурмандар өзгөчө жаштар үчүн сабак болор чоң ишке жараган. Адабиятчы Виктор Левченко китепти жазуучунун китепке эң алгач кантип, качан кабылганын сурамжылоодон баштайт. Балалык чактан насаатчыл китептер көп окулса, өспүрүм куракта ага өз акылы менен жашоого түртмөлөөчү, өз алдынча ойлоно билүүгө үйрөтүүчү адабият керек дейт да. Окурмандын ушул моктождугун эске албай туш келген окууга сунуш кыла беребиз дейт. Жазуучу окурмандык маданият жөнүндө сөз кылат. Оор, татаал чыгарманы ошол жазылган деңгээлде, ыкласта окубаса, ал баары үчүн эле кызыктуу боло бербесин эскертет. Бирок окурман жөн гана аяк бошотоор да болбош керек. Китептин туч окуусуна чыгып турган ушул бийик секиден ал өз дүйнөсүнө секирип жасоого, сүңгүп кирүүгө тийиш. Ал кара жанды карч урап иштеши керек. Өзү ким экенин, эмнеге жөндөмдүү экенин аңдап билиши кажет. Жазуучу бул жерде өз тажрыйбасынан жана өзү карым-катнаш кылган кишилерден, окуп билген дүйнөлүк алыптардан, практикасынан улам жаштарга насаат, акыл оюн айтуу менен кандай окурман чыныгы окурман болоорун айтат. Азыркы учурда китеп окуу сейректеп баратпайбы? Анын бир себеби массалык маалымат каражаттарынын башка формалары. Телекөрсөтүү, видеомагнит тасмалары, компакт дисктер, компьютер оюндар, интернет жана башка китеп дүйнөсүнөн инсан турмушун кыйла көп тараптуулукка алып чыкты. Адам 8 саат уктайт, 8 саат иштейт. Эгер ал телевизордун маңдайында да сааттап отура берсе, анда китеп окууга чамасы келбейт. А китеп окуу, жазуучунун ою боюнча, башка маалымат булактар бере албаган кайталангыс бакытты, рахатты берет. Китепке да достордой мамиле кыласың, дейт Чыңгыз Айтматов. Жаш чакта досторум көп, бирок мамилеңиз түртөн, жеңил-желпи, сын көз караш деген жок. Маселен, кимдир бирөө сага жаккан нерсе жагып калса эле, сен аны мүдөлөшүм, досуң деп эсептейсиң. А араны жакындаткан бир кызыктуу китеп да болушу мүмкүн. Жыл өткөн сайын дос, жолдоштордун саны азаят. Балким, досум деп эсептеген бирин-экин адам калат. Бирок алар сынга толгон накта достордон болот. Китептер да ошондой, жаш кезинде кызыккан авторуңа кайра кайрылууну каалабайсың. Анын китептерин биротоло окуп бүткөнсүң.
Анда эмесе текст боюнча суроолорго жооп берели. Биринчи сурообуз: тексттин 5-сабындагы сухбат деген сөз кайсыга маанилеш? А. Чыгарма, Б. Макала, В. Маек, Г. Аңгеме. Бул суроо окуучунун сөз байлыгын айкындоого багытталган. Эгерде окуучу сөздөрдүн ар түрдүү маанилерин, синонимдерин жакшы билсе, анда бул тапшырманы оңой эле табат. Андан тышкары текстти курт коюп окуган бала кет жазуучунун адабиятчы Виктор Левченко менен болгон маектешүүсү жөнүндө болуп жаткандыгын шак эле түшүнөт. Демек, туура варианты В. Маек. Экинчи сурообуз: автордун ою боюнча китеп окуу баардан мурда өзгөчө билим берет, кызыктуу болот, руханий азык тартуулайт, телевизор, интернеттен алыстатат. Бул суроодо окуучунун тексттин маанисин туура түшүнөрүн текшерүүгө багытталган. Мисалы, китептин баары эле өзгөчө билим бере бербейт. Текст боюнча китептин баардыгы кызыктуу болбойт. Китеп окуса эле интернет, телевизордон алыстап кетпейт. Туура жооп руханий азык тартуулайт. Үчүнчү сурообуз: 37-саптагы аяк бошотор деген туйутманын мааниси кайсыга жакын? А. Жөндөмсүз, Б. Бош, В. Тажрыйбасыз, Г. Жалкоо. Суроо окуучунун сөздөрдүн тике жана кыйыр маанилерин түшүнө билүүсүн текшерүүгө багытталган. Аяк бошотор деген туйутманын кыйыр маанисин контексттин ичинде туура түшүнө билсе, анда варианты Г. Жалкоо. Төртүнчү сурообуз: төмөндөгү айтымдардын кайсынысында бардык башкаларына карата жалпылоочу ой берилет? Акыл насаат берүүчү китептерди көп окуу, жашоодо түртмөлөөчү адабиятты көп окуу, өз алдынча ойлоно билүүгө китептерди окуу, окурмандын муктаждыгына, курагына жараша адабияттарды окуу. Бул суроонун туура жообун табуу үчүн жогорудагы айтымдар катышкан тексттин бөлүмүн таап, курт коюп окуп чыгуу керек. Окуучу Г вариантынан башка варианттардын бардыгына жекече ой келтиргенин таба алат. Мисалы, А варианты акыл насаат берүүчү китептер, жекече ой. В вариантында да жашоо түртмөлөөчү адабият, жекече ой. В вариантында да жекече ой берилген. Ал эми Г вариантында гана окурмандын муктаждыгына, курагына жараша адабияттарды деп жалпыланган ой айтылып жаткандыгы туура жооп боло алат. Бешинчи сурообуз: 60-70 маанайы эмнеге жакын? А. Ой жүгүртүү, Б. Эскерүү, В. Салыштыруу, Г. Сүрөттөө. Суроонун туура жообун берилген саптардын сүйлөмдөрдүн кандай маанайда жазылганын карап көрсөк, анда В. Салыштыруу иретинде жазылган. 6-чы сурообуз: тексттин 21-31 саптарындагы негизги ой эмне жөнүндө? А. Китепти эң биринчи окугандыгы, Б. Эң алгачкы окуган чыгармасы, В. Китепке болгон кызыгуусу качан башталганы жөнүндө, Г. Китепти кантип окуп калгандыгы жөнүндө. Суроодо көрсөтүлгөн 21-31 саптардагы сүйлөмдөрдү курт коюп окуп чыгуу керек. Саптарды туура түшүнгөн окуучу А, Б, Г вариантындагы ойлор негизги ойго жатпагандыгын, анда адабиятчы жазуучудан китепке болгон кызыгуусу качан башталгандыгы жөнүндө сурап жатканын. Демек, Б. Китепке болгон кызыгуусу качан башталганын тууралуу болуп жатат. 7-чи сурообуз: төмөндөгү үзүндүлөрдүн кайсынысы бардык башкаларына карата маанилеш боло албайт? А. Массалык маалымат каражаттарынын башка формалары, Б. Видео магнит тасмалары телекөрсөтүү, В. Компьютер интернет оюндар, Г. Насаатчыл китептер, үйрөтүүчү адабият.
Суроонун туура жообун табуу үчүн варианттарды кунт коюп, түшүнүп окуп чыгуу керек. А, Б вариантында берилгендердин бардыгы тең массалык маалымат каражаттары, ал эми Г вариантында гана насаатчы китептер бул үйрөтүүчү адабият деген жооп массалык маалымат каражаттарына кирбейт да, ушул вариант туура жооп болот. Тексттин маанайы кайсыга жакын? 8-сурообуз. А. Изилдөө, Б. Баяндоо, В. Эскерүү, Г. Ой толгоо. Суроо окуучунун тексттин маанайын туура баамдай билүүсүн текшерет. Эгерде окуучу текстти кунт коюп окуса, журналисттин берген суроосуна жазуучу ой толгоолору менен жооп берип жатканын баамдай алат. Демек, Г варианты гана туура жооп боло алат. Ой толгоо. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы автордун негизги максатын тагыраак аныктайт? А. Ар кайсы курактын муктаждыгына карап китеп окуу керектиги жөнүндө маалымат. Б. Китеп окуу рахат тартуулары жөнүндө. В. Китеп сынга толгон нафта досторуңдай болуп калары жөнүндө. Г. Адамдын жашоосундагы китептин мааниси жана китеп тартуулаган рухий баалуулуктар жөнүндө ой толгоосун айтып берүү. Демек, тексттин ар кандай бөлүктөрүндө ар түрдүү ойлор айтылат. Окуучу андагы орчундуу маанилүү ойлорго таянып, тексттин негизги максатын туура аныктай алышы керек. Эгерде А, Б, В варианттарында тексттин айрым жерлериндеги гана учкай маалыматтар берилген болсо, анда Г вариантын биз тагыраак деп эсептейбиз. Адамдын жашоосундагы китептин мааниси жана китеп тартуулаган рухий баалуулуктар жөнүндө ой толгоосун айтып берүү. 10-сурообуз 32-саптагы окурмандык маданият деген туйунтма эмнени түшүндүрөт? А. Китепти тез жана нашар окуу. Б. Китепти тазартыккан алып жүрүү. Китепти туура түшүнүп окуу. Г. Татаал китептерди окуу. Суроонун жообун туура аныктоо үчүн окуучу берилген саптардагы айтымды кайра-кайра окуп чыгуусу керек. Анда оор, татаал чыгарманы ошол жазылган деңгээлде туура түшүнүп окуусу керектиги жөнүндө гана сурап жаткандыгын көрүүгө болот. Демек, туура жооп Б варианты. Мына ушун менен биз тексттердеги суроолорго жооп бере алдык. Урматтуу окуучулар, ушун менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү окуп, ал үзүндүлөр боюнча өз алдыңарча тест түзүүгө аракет кылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Саламатта калыңыздар.